Мен кымбат фамилиям Кадырова, атам Сатыбалдиевнамын. Москвада жүргөндө көрдүм, акыркы мезгилдерде. YouTube'дан жанагы тез кабардын баласы жанагы балага айтты, шундай деп. Москвадан көрдүм, бул жерде дагы башка жилищный комплекстер бар экен, квартира алып бере тургандар. Бирок силердикин салыштырып келгенде силердики ыңгайлуу болду мага. Бизге жеңил болду. Вот ошон үчүн мен силердин эмнеси менен өзгөчөлөндү сизге бул жагып неме болду? Билбедим, просто мен мындай энергияма туура келип калды окшойт деп ойлодум силердикине. Башкалардыкыны 4%-тан эмес. Айтып берсеңиз ошо эмнеси айырмаланды сиз үчүн? Башкаларды көрдүм. Салыштырып көрдүм да, себеби алардын деле немелери бар экен да, баягы ушундай варианттарын карап көрсөм, силердики мага жакты бирок. Силердин жумуш баштаганыңарга аз эле болуптур. Ошол жумуш баштаганыңарга жараша мезгилдин аз эле мезгилдин ичинде көп адамдарга үй алып берипсиңер, мындай реалдуу түрдө эсептеп көрдүм мен. Мен очередим уже бир азба жаңы болуп аткан мезгилдерде 71-нчи болуп тургам. Октябрда тургам. Сентябрь эмес, октябрда турдум эле. Ошол мартка жетип эле келген. Мен өзүм токтотуп турдум. Акча дагы бир кошумча каражат болсо кошомбу деп ойлогом, бирок азыраак болгон үчүн кошпой эле, анан акыры үй карап, ошол эле болгон акча кала берели дедик. Менин оюмда эми мүмкүн болушунча көп эле болсун дегенмин, бирок шартыбыз туура келген жок. Мен миллионго деле жаздым. Ошону 250 миң берип эле миллионго жаздык. Ошол миллион өзүм үйлөрдү карап көрдүм, бирок 1,5 миллиондукка кошуп көрсөмбү дедим. Бирок карап көрсөк туура келбейт экен менин шартыма. Ана миллионго эле карап алдык. Себеби дегенде менин туугандарымдын баардыгы эле ошол Карабалтада жашаган үчүн, Карабалтада өзүм туугандарыма карата ошол жактан алышка туура келди. Потому что мен шаарга келип алсам деле болмок, бирок шаарда мен тууган урук керек болот экен, андай-мындай болуп калат экен. Ошол туугандардын жанына барып, ошол жерден алайын деп чечтик. Мен аларга айтмакчымын, мен сатуучуларга, анан алуу мага окшоп издеп алып аткандарга да айтмакчымын. Потому что менде опыт эле болгон эмес, мен өзүм магазинде иштетип, өзүм мындай болгону менен, мындай бул ситуацияда болгон эмес экенмин да, мындай түшүнбөйт экенмин. Мен үйдү карап жүрдүм, бирок мен өзүм деле караган жокмун. Себеби жездемди карап кой, башка бирөөнү карап кой, ана мына кылып деле жүрдүм, мындай өзүм башыман өтпөгөн үчүн жакшы түшүнбөй жаттым. Эми мен опытный болуп калдым, билип калдым, уже бул акыркы алып аткан үйүмдү уже өзүм эле барып сүйлөшүп эле мындай неме болгон жок да. Оказывается өзү барыш керек, өзү сүйлөшүш керек экен адам менен. Анан мындай өзүм барып сүйлөшкөн үчүн мындай ишеничке да кирдим, мындай болуп ушундай бирокчу өзү үйүң бир өзүңө ошол үй буйруп турбаса, башка чуркаганың менен бекер экен. Ала турган болсаң, бир өзүңө төп келе турган бир үй чыгып турат экен ал. Бул алып аткан үйдү неси даже экөөбүз көрүшкөн деле жокпуз, башка деле болгон жокпуз, бирок бул бир негедир ушул өзүмдү насип кылып буйрду да эми. Бир кызаатчылык да болгон жок. Бир просто мен айттым телефондон эле. Мен сизге акчаны кечирээк берем, берип калышым 1,5 эле жума. 1,5 жуманын ичинде сизге берем. Эгер ишенсеңиз макулдайсыз, ишенбесеңиз точка коелу ушул жерден деп белес. Бир сразу эле ошону айттым. Мен мурункуларга айткан эмесмин. Мурункуларга жашырып жүргөмүн. Мен кооператив десем ишенеби, ишенбейби депчи. Оказывается, туп-туура эле башын айтыш керек экен. Башында эле сүйлөгөндө эле айтыш керек экен. Мен сиздин үйүңүздү алайын деп турам, бирок мен албай турам, рассрочкага утам деп эле ачыгын айтыш керек экен. Мен мурда түшүнгөн жок элем. Ачыгын айттым мында. Ушундай алам. Кааласаң бересиң, каалабасаң бербейсиң деп койдум. Болду, ошо менен уже мен башында эле ушундай сүйлөгөн үчүн булар ушенди окшойт. Мен ага чейин мындай сүйлөп көргөн эмесмин. Айткан эмесмин буларга дагы. Ал ой менде азыр деле турду, мына да азыр деле балам, мен сатып алып аткан үйүбүздү дагы көрө элек балам. Басып барып көрө элек. Ушул күнгө чейин мына өзүм деле турат. Балам оформить этилип бүттү, мына акчаны алды үйдүн эси, бирок балам азыр көрө элек, үйдү биле элек. Даже ушул күндө деле азыр мага балам ишенбей турат эшикте. Мындай эми балам өзү ишенбей турса, мен бирөөгө мынандай доказать этип, мынандай деп айтыш деле бирок адамдын айтып аткан сөзүнө ишенсе болот. Мен ишенем. Бул биринчи эле жолу алып атканым эмес.
ушу менен эле тыйылып калам. Мен өзүмө дагы андан мындай кийинки дагы силерге байланыштуу силер менен дагы көпкө иштешке аракет кылам. Менин мындай оюмдагы эле неме компаниясыңар силердин менен узагыраак иштегенге дагы эле аракет кылам.